Assalamu алейкум туугандар. Биз Ак Ниет Аманат фонду азыр 4-үйдөн кабар алып турабыз. Assalamu алейкум жигиттер. Алейкум ассалам. Иштер кандай, жакшыбы? İşte жақсы шүгүр. Мына ушул кыргыз элим чогулткан ар бир тыйындан бүтүп аткан үйлөр. Буюрса мындан да чоң проекттер бар, аларды да бүтүрөлү чогуу биргеликте. Иншалла, иншалла. Күндүн ысыгына карабай, суугуна карабай ошол жакта иштеп, анча-мынча салып аткан тыйындардан ушул үйлөр бүтүп атат. Рахмат, ыраазычылык. Мына ушундай туугандар, биздин Ак Ниет Аманат фондунун быйыл 4 жерде курулуш жүрүп атат. Азыркы учурда 4-үйгө келип кабар алып турабыз. Фонддо жалаң жаштардан түптөлгөн, жаштар кызматта, жаштарды ойготойлу, жаштардын сезимдерин ойготойлу, момундай бир патриоттукка чакыралы, кыйналган инсандарды биз жаштар муктаждыгын чечип берели деп ушундай бир жакшы иштер болот. Мен азыр үйлөр менен эме кылсам, наркы жактар менен дагы сиздер менен бөлүшүп кетем. Азыр холду көргөздүм. Киргенде кухнясы мынакей. Потологу толугу менен бүткөн. Бул жерди актап эле бергиле деп, балдар, жаш балдарым бар кирди деп акталды. Биринчи эмес акталды. Берги от жагылат. Мына ушундай иш жүрүп атат. Бул үй жакшы билесиздер кимдерге курулуп атат. Бул үй деген атасыз калган 5 наристеге курулуп атат. Бул спальниси, ушу балдар менен жата турган комнатасы. Мына бул жакта ушу актап эле бергиле деген. Мына потологу сонун болуп бүттү мынакей, караңыздар. Өтө кооз чыкты иншалла. Мына ушундай иштер болуп атат. Полу калды. Бул дагы акталат, да 2-3 жери акталат, аппак болуп. Ушундай иштер жүрүп атат. Анан мен зал менен конок бөлмө менен көргөзөйүн тааныштарым. Салам алейкум. Мына кичинекей кыздар менен. Семетей, келчи үкөм, кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Үкөлөрүң жакшы жүрөбү? Жакшы жүрөсүңөрбү? Окуп атасыңбы? Азыр каникул, а? Усталар иштеп атабы? Ана силер сүйүнүп калыптыр, а? Иш кандай болуп атат үкөм? Иш жакшы. Пасайт туруң, Усталар иштеп атабы? Эмне жаңылыктар болуп атат? Келип жардам бергендер болуп атабы? Жардам бергендерге эмне демекчисиң? Бир эки ооз сөз айтып кетчи. Жардам бергендерге рахмат. Буйруса, чоңойсоң сен дагы элге кызмат кылган балдардан бол иншалла. Мына ушундай туугандар. Мына кичинекей наристелер. Кичинекей кыз сүйүнүп жүрөбү, козу. Мына бул конок бөлмөсү. Мына ушу 5 баланын апасы. Бул жер зал. Бул жер зал болот. Залдын узуну 7-10, турасы 3,5. Мына сиздерге конок бөлмөнү караңыздар, кооздугун. Өтө кооз, сонун чыкты мынакей. Ушул кичинекей нарселер эртең сүйүнүп ушул жерде сиздер келсеңиздер, мына ушул жерге сыйлайт иншалла Кудай кааласа. Сиздерди ушул комнатага алып кирип, сыйлап, чайын берет иншалла. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Азыр бул жердин потологу бүтүп калды. Жалпы потологу бүттү. Эми полдоруна акырында полуна киришет, стенасы болуп атат. Бул комнатага обойлор келди азыр. Бул бир эле ушул комнатасы обой болот, конок бөлмөсү. Холу ушундай шпаклевка водомитсон болот. Нарк комнаталар ак болот. Мына ушундай иштер. Козум, эмне кылтасың? Мени карачы, телефон чукудасыңбы? Кана бер эжелериң? Үйдө? Сен канчага чыктың? 5ке. Качан окуйсуң? Качан бияка көчүп келесиң? Мени карап айтчы, мени карабай. Качан көчүп келесиңер бияка? Качан көчүп келесиңер? Буйруса жакында, Кудай кааласа иншалла. Мынакей ушундай. Ушундай иш болуп атат. Мен учурдан пайдаланып сиздерди ушул жерге чакырып кетем, кайрылып кетем. Мына ушул жапжаш 5 наристени үйлүү болушуна сиздер дагы себепчи болуп калыңыздар. Булар азыр эчтекени түшүнбөйт, эчтекени билбейт мындай айтканда. Эң чоң азыр жалгыз баласы Семетей гана түшүнөт. Бул да ушу 6-7 окуйт. Ушу балдарды багам деп, ушу балдарды үйлүү кылам деп, ушу балдарды эчтекеден кемсинтпейин деп атасы Россияга барып, ошол жактан
кайтыш болуп келген. Бир 2 жыл болуп калды. Ушундай бир жаман окуя болду. Бирок эл бар экен, журт бар экен. Элдин жардамы менен, журттун жардамы менен ушу атасы ушул балдарды үйлүү кыла албаса дагы элибиз мына ушулар үйлүү кылып атат Кудай буйруса. Ушундай туугандар, ушул үйгө жалпы жардам берип аткан элибизге Алла разы болсун. Чоң рахмат. Уста ака каякта жүрөт? Мына уста ака. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эмне жумуштары калды ака? Эми дуалоо менен эле пол калды го. Стенасы менен полу калды. Кудай кааласа. Примерно канча күндө бүтүп калат материалдарын токтотпой алып берип турсак? Примерно. 5-6 күндө бүтөт. 5-6 күн, ашыгы мен 10 күн дейле. 10 күндө Кудай кааласа. 10 күндө бүтүрсөк, Кудай кааласа, ачылышына даярданып жүрсөк болот иншалла. Алла разы болсун сизге, чоң рахмат. Мына ушул агабыз ушул иш башталгандан баштап мына ушул бүтөрүнө чейин ушу тапшырам деп турат иншалла. Чоң рахмат барыңыздарга. Аллах разы болсун. Колуң алып турчу. Ак ниет аманат коомдук фонду дайым элдин кызматында сиздер менен ушундай муктаждардын ортосунда татыктуу көпүрөй иншалла Кудай буйруса.